Салам Кыргызстан. Көпчүлүгүңүздөр байкасаңыздар керек. Азыр кайсы бир телевизорду сайсаң, ошол жерде теңирчилер аябай көбөйүп кетти. Түп-түз эле чыгып алышып уялбай Кудай жок дешип атат, намаз окубагыла деп атышат, намаз окугандарды каматабыз деп атышат, намаз окуу дегендерди каматабыз деп атышат. Өзүнчө ушундай сөздөрүн айтып жатса, биз унчукпай жүргөнүбүзгө таң калам, бийликтин унчукпаганына таң калам. Алар деле мусулман болгондон кийин ушундай нерселерге бир аз кийлигишип койсо, анткени деген буну Америка каржылап жатканы белгилүү. Алардын Американын ушундай ойлору бар, ушу мусулмандарды жок кылыш, ошон үчүн канча деген мамлекетти талкалап мусулмандарды кыйнап келатышканын бардыгыбыз билебиз. Мен сиздерге азыр ушул Чубак ажыга карата ачуу сөздөрүн айткан Арстан Алай Кут деген бар, аны көпчүлүгүңүздөр билсеңер керек. Баягы Зима не будет деген сөзү менен таанылган, бир аз ойду келди сүйлөй берген киши. Ошол киши өзүн Кудаймын деп дагы айтып калат, кээде туруп алып дагы бир нерселерди сүйлөп калат. Мен азыр ошонун эй Чубак деген сөздөрүн коюп берейин сиздерге, андан сөзүбүздү улантсак. Адам ушундай болгон деп. Жакында теңирчилер үчүн деп Чубак ажы бир видео чыгарып коюптур дейт. Мен техника карабайм, ошо бизде илим алган балдар айтат. Ана мынтип коюптур дейт. Башатта деп сүйлөп атат. Эмне башатта жылаңач болгон адам, эмне жылаңач жүрүшүбүз керек деп. Эй Чубак, мен Манас, сен Чубаксың да. Манас Кыргызды өйдөлгө тартса, Чубак тетириш кылган го. Каршы чыгып жолдон Алмамбет атамдын жолун тосуп, кыянаттык кылыпчы. Чубак сен ошол болуп атасың. Башатта адам жылаңач жөнүндө сөз болгон жок. Башатта адам жаратуучу болгон деген сөз болуп атат. Башатта адам периштедей болгон деген сөз болуп атат. Башатта адам болгон деп аткан. Сыйынган эмес, момундай милдетти алган. Мисалга ата деле анда сыйына береби? Балдардын милдетин алдыңбы, чоңойт да сен. Же кайра атаңа бак могу баланы дейсиңби? Ойлонсом чисти Чубак экен да алчы. Мен Манасмын, мен Арстанмын. Мен өйдө көтөрөйүн деп атам, ал бир белени сүйлөп атат. Башаттан жылаңач таралган жылаңач. Эми жүрсөң сен жүр, мен жүрбөйм. Башатта адам жаратуучу болгон, жаратуучу бол. Башатта адам касиеттүү болгон, башатта адам чынык адам болгон. Башатта адам көз караш калдырган эмес. Дин башатта түшкөн эмес. Адам бузулган чөйрөгө түшкөн. Сени куткарып атат Чубак. Атын деле чын эле бекер коюп алыптыр ойлонсомчу. Чоң казатка кетип баратканда жолдон кыянаттык кылып атпайбы? Жолду мен көрсөтмөкмүн, ана сен ким болуп калгансың деп мисалы. Алмамбет деген бул энерге, Алмамбет да келди азыр. Алмамбет это сыйкыр. Алмамбет бул кыргыз. Ошо ар нерсе чечилет. Анан таң калам, ошо акылың ошо жылаңач жүргөнгө жетип калса. Пожалуйста, жүрө бер. Анысы кандай, урматтуу журтум? Күлкү болуп калат бул. Динде жүрсөң дейт, кыргызчылыкты түшүнбөсөң акылыңан айнып каласың дейт. Бул чындык. Анткени артта калып каласың кайталамы менен. Күнүгө жашоо жаңырып атат. Күнүгө аламдык. Мынакей туугандар, тилекке каршы ушундай бир макулуктар Кыргызстанда көбөйүп жатат. Мен буну көрсөтүп жатканымдын себеби, буну Кыргызстандын ичинде жүргөн эле анча-мынча элдер билбесе, чет элде жүргөн көптөгөн мекендештерибиз, көптөгөн бордошторубуз, башка мамлекеттерде иштеп жүргөндөрдүн көбү билбей калып жатат. Анткени YouTube башка тармактарга көп чыкпайт. Бул телевидениеден ушундай берүүлөр кетип, элдин башын айландырып жатышат да. Чыгып алышып 1 саат, 2 саат ушул жаман жолдорго салып атат элди. Биз кыргыздар башка болгонбуз, биз мусулман болгон эмеспиз деген, Манастагы мусулман болгон эмес деген передачаларын тынбай чыгарып, элдердин башын айландырып жатышат. Буга бир чара колдонбосо, булар кайсыл жака бизди алып баратат түшүнбөйбүз. Азыр мен сиздерге дагы Чубак ажынын бир теңирчи менен айтышканын коюп берейин. Мал намасталган экен. Бул тарыхый булактар бар. Булардын жанагы 3 дин Авраамический деп коет, жанагы семит элдеринин дини, бир тууган дин да. Ошолордун основасы зороастризм деп атат. Булар аны өздөрү билбейт. Мухаммед айтты бол дейт. А Мухаммедтин буларда мындай да, булардын дининде жараткан менен адамдын ортосуна адамды коет, ыйык деши. Мына Мухаммедти коюп атат. Талган сөз, андай эмес. Жана айтып атпайбы? Андай эмес. Теңирчилер ташка сыйынат отко. Өздөрү ташка сыйынап атат. Мекедеги кара таш туруп атко. Ал сиздин пикириңиз. Жок.
Bara айланып атпайбы ошол чуркашып, зам сууда айланып. Жок. Ошодон алып келип. Как это жок? Анда сыйынбасаңар бергиле Кыргызстанга биз музейге коюп коелук. Жок, андай эмес. Ал сиздин өзүңүздүн пикириңиз. Сиздин пикириңизди Ага сыйынып атасың. эми сөзгө конук берсеңизчи. Ал сиз баягыдан бери айтып аткан сөзүңүздүн бардыгы эле уламыштар, жожомоктор жана сиздин пикириңиз. Анан исламда ушундай деп айтып атасыз да. Мен сизге айтып берем. Биз Кабатуллага барабыз, Меккеге таваф кылганы. Бирок кара ташка сыйынуу эмес, Аллах Таала ошондой кылгыла деп буйрук берген үчүн Аллах Аллах ошентип буйрук берген, ошон үчүн. Эмне үчүн буйрук берген? Ошо ташка Аны ошо кыяматка барганда тозокко күйгүзүп атканда, о Кудай Таала эмне үчүн бизди айлан деп сиз ошондо сурап аласыз. Кудай Таала азыр эмне үчүн Мухаммед пайгамбар бүт бутпарастарды ыргытып берет да, жана ошол жерден таштарды. Бир гана кара ташты калтырып койгон. Эмне себептен? Биз Кудай Таалам эмнеге буйрук аткышын аткарабыз. Кудай Таала мисалы ата-энени сыйла дедиби? Ата-энени сыйлайбыз. Эмне үчүн ата-энени сыйлашыңыз деп айтпайбыз биз. Себеп дегенде бул Кудайдын буйругу, ошондой. Анан Мухаммед пайгамбарга сыйынуу деген жок бизде. Мухаммед айтабыз: Мухаммаду расул, ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах, абдуху ва расулуху. Мухаммед Аллахтын кулу жана пайгамбар деп айтабыз. Аллахтын китебин бизге түшүндүрүп айтып берген зат бул пайгамбарыбыз. Бирок аны эч кандай касиеттүүлүккө бербейбиз. Пайгамбарга сыйынбайбыз. Пайгамбардан эмнесе сурабайбыз. Аны пайгамбар. Экинчи бир сөз. Сиз мындай демитип көнүп алгансыз да, дайымачы. Айтып берейин, мен айттым сизге. Кыргыз улуу эл. Анан кайдагы бир Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушундай передачалар, ушундай берүүлөр аябай көп чыгып жатат. Бул деген мисалы үчүн кээ бир адамдардын башын айлантып, башка жолдорго алып кетиши мүмкүн да. Мисалы айылда, тоодо жашаган адамдар ушу көбүнчө телевизорду көрүшөт. Телевизорду кечке ушундай передачаларды бере берсе, баягы адамдын башын буруп салышы мүмкүн. Мындай нерсеге жоон карабаш керек. Ошол телевидениелер эмне себептен, эмне максат менен ушундай берүүлөрдү бизге берип жатат? Бир жакшы берүү бере албайт. Ушундай берүүнү баш эле бербей эле койсо, мындай телевидениелерди негизи эле жабып жок кылыш керек деп ойлоймун. Алар да ошол Американын акчасын алып алышып туруп, бардыгына ыраазы болуп чыгарып атышат да. Эгер ошолар кичине болсо дагы Аллахтан корккон болсо, ушундай берүүнү бермек беле. Жинин келет ушундай нерселерди көргөндө. Бирок унчукпай коеюн десең дагы болбойт. Ошондуктан сиздер дагы кичине салым кошуп, ушул видеону таркатып, пикир жазгыла албетте. Каналга жазылганды да унутпаңыздар. Мындан кийин дагы ушундай талкууларды чыгарып турганга аракет кылабыз.